кыйышпас кан досуңуз барбы, чыныгы дос кандай болушу керек? Мен мындан 22 жыл, азыр 23 жылга кетип баратат башта Вечерний Бишкек деген гезитке интервью берген экенмин. Жаш күйүп турган депутат катарында айткан экенмин. Менде дос жок. Мен орусча бергенмин аны. У меня нет друзей. Я одинокий волк деп. Ушундай бергенмин. Десем менин ошол кездеки дос болуп жүргөндөрүм топтолушуп мени чакырып, курут эзгенде эзген. Ошондо биз кимбиз? Эмне деп бергениң бул сени? Мен ошондо айттым эле, достор, силер пикирлешсиңер азыр. Муну ол бурумдан кийин кимиңер каласыңар, калбайсыңар, мен билбейм. Дос деген бул жаратканга гана таандык сыпат. Ошон үчүн биздин бир китебибиз жалгыз дос деп койгон темасына. Жалгыз дос бул жараткандын өзү, башка дос болбойт. Мен дагы айтам, эгерде досмун деп айтсаң, сен досуңдун эки бөйрөгү иштебей калса, бир бөйрөгүңдү бересиңби? Досуңа эмес, бир тууганыңа да бербей атасың. Бөйрөгүңдү эмес, карыз сурап келсе бербей атасың. Өзүң берейин дейсиң, келинчегиң бердирбейт. Өзүң берейин дейсиң, балдарың бердирбейт. Балдарың берейин дейт, сен бердирбейсиң. Анан каягын айтасыңар? Жалган сезимдерди токтотушубуз керек да биз. Чындык бирөө гана чындык. Дос деген эгерде учуп келаткан жаанын огун көрсө, көкүрөгүн ошол жерге тосо койгон болсо, ошондой дос барбы? Жок. Мен кече сурак берип аттым. Ошол суракта мени менен чогуу барып, суракта мени кучактап, мени эки бетимден өп, мага калпак кийгизип, чапан кийгизип, сиз бар экенсиз, ушул маселебиз ушундай чечилди деп мени көкөлөткөндөрдү сурак берип атып, маңдайымда отургандар, мен көргөн эмесмин, мен ал жерге барган эмесмин деген сөздөрүн айтышты. Мен айттым, ушул 12 кишини кыйнабагыла, жалгыз барганмын, булар барган эмес, булар көргөн эмес, себеп силерге мен керек болуп атам дедим. Буларды неге кыйнайсыңар? Бүт баарын үйрөтүп койгондой айтат. Көргөн эмесмин, барган эмесмин, уккан эмесмин, билбейм, катышкан эмесмин. Ошон үчүн бүгүн кучакташып, муну ол менин досум деген сөздөн абайлагыла. Бир тамекини бөлүшүп чегип коюп досуң эмес. Бир жатаканага чогуу барып коюп дос эмес. Дос деген ыйык сыпат. Бул өтө кыйын сыпат. Мындай сүйлөсөм, силер дагы берки менин кесиптештериме окшоп бизди урушуп атат деп ойлоп аткан жоксуңарбы? Урушпай аткан. Мүнөзү ушундай экен, ушундай сүйлөй алат экенбиз, ичиңден кайнап чыккан сөз жөн мындай күлүп отуруп чыкпайт экен да. Оргуштап чыгат бул.